Илим, билим, акыл бул адам баласына ыйгарылган өзгөчө дөөлөт болуп эсептелинет эмеспи? Илим алуу ийне менен кудук казгандай деп биздин ата-бабаларыбыз бекеринен айткан эмес чыгар. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Гүлнур Кайрыбек кызы. Биз бүгүн Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган акыл сааты интеллектуалдык оюнун Нарын шаарындагы номер 5-Кычан Жакыпов атындагы орто мектебинде райондук деңгээлде уюштуруп жатабыз. Кызыктын баары алдыда достор, андыктан бизден алыстабагыла. Достор, бул жакта 30 район катышкан акыл сааты интеллектуалдык оюну жүрүп жатат. Анда эмесе сиздер менен биргеликте оюндун жүрүшүнө күбө бололук. Биринчиден ушул жерде өткөрүп жаткан жаш күч коомдук бирикмесинин өкүлдөрүнө чоң ыраазычылык билдиребиз. Жеңиш бизге буйрган экен, биз утуп алдык. Жана ушундай иш-чараларды көп кылса, акыл таймаштар көп болсо, жаштар дагы акылдуу, билимдүү болот деп ойлойбуз. Бүгүнкү акыл сааты таймашы эң мыкты деңгээлде өттү деп айтсак болот. Бардык суроолор эң туура так түзүлүптүр. Биз абдан жеңишибизге кубанычтабыз. Экинчи орунду алсак дагы абдан ыраазыбыз. Бул жакта өткөрүлгөн байкелерге, эжелерге чоң рахмат айтабыз. Дагы да мындай оюндар көп уюштурулсун. Сиздерге чоң рахмат. Ушул жылыбыз мына жакшы башталып атат. Себеби жаштардын жаш күч мына эмблемасы да жакшы экен. Бир жагы кызыл, бир жагы көк болуп туруп, жыдан анан кыны билдирип турат, Анан ушу жаш күч коомдук бирикмеси тарабынан акыл сааты деген таймаш өтүп атат. Бул эң жакшы башталыш деп эсептейм. Себеби баарыбыз тең ушу акылдуу болсок, калганын жазап алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кандай дейсиздер? Анан эми ушул коомдук бирикменин жигиттерине, кыздарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде эң жакшы таймашты тандап алганыңыздар үчүн. Мына сулуу кыздар экен баары тең. Жигиттерибиз дагы келечекте ушул өлкөбүздү өркүндөтүп, акылыбызды өстүрүп, акылыбызга акыл кошуп, демибизге дем кошуп, күчүбүзгө күч кошуп туруп, анан Кыргызстаныбызды алга сүрөгөн жаштарды таап атканы деп эсептейм да ушул бүгүнкү таймашты. Бүгүн Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси тарабынан акыл сааты интеллектуалдык оюн болду. Бул оюн абдан жакшы болду. 28 команда катышты. Балдар ушунчалык өткөрүүчүлөр, уюштуруучулар ушунчалык такшалып калган экен. 28 команда ар биринде 5тен окуучу болсо дагы бир жерден жаңылышпастан оюнду абдан жакшы алып барышты. Командар абдан жакшы катышты. Суроолор дагы абдан жакшы түзүлгөн экен да. Суроолордун баардыгы багыттары да абдан жакшы. Суроолору так жооптору менен сом түзүлүптүр. Биздин команда болсо биринчи орун алды, биринчи орунду камсыз кылды. Ыраазычылык билдиребиз жалпы.